Амансыздарбы мекендештер, кезектеги ачкыч тапшырууга город Шелкового келдим. Сделкабыз болсо 18 декабрда Транскапиталда болуп өткөн. 2 күн өтпөй уже ачкычтарын алды. Тактап айтканда, сделка болгон күн эле ачкычын беришкен. Себеби бул жакта эч ким жашабайт экен, сатып алган кардарларыбыз ремонтту баштады десем болот. Сделкабыз 18 декабрда Транскапитал банкта болду. Кардарыбыз Желдибекова Мадина биздин компанияга 1 айдын ичинде сделкага чыкты да. Мындан дагы эртерээк болчу. Бул үйдө жаш бала катталган үчүн опекадан разрешение алып, документтерин толуктап бүтүргөнгө чейин толук 1 ай бүттү. Бирок бул дагы болсо жакшы результат. Сатып алган кардарларыбызга дагы, анан бизге дагы, себеби документти чогултканда дагы бир проблемалар, көйгөйлөр чыгып калса, сделканын жүрүшү узарып кетет. И плюс азыркы последний айлар өзүңүздөр билгендей эч банктын условиясы бир жерде турбай, аябай өзгөрүү көп болуп атат. Мадинанын үй бүлөсүн куттуктайм. Компаниянын атын алган үйүңөр майлуу сүттүү үйлөрдөн болсун. Өзүңүздөр көрөсүздөр, көргөндө ремонту жок. Мадина сөздү баштап, эмне үчүн Россиядан үй алганын, эмне үчүн ремонту жок үй тандап алганын, канча үй көргөнүн, жарандыгы кайсы жакта экен, мунун баарын сиздер менен дагы бөлүшүп берет. Мадина, сөз сенде. Чоң рахмат. Кандайсыздар, Зүлфия эже? Чоң рахмат сизге, Самара эжеге. Чоң ыраазычылыгымды билдирем. Биз Москвада көп эле болду жашап атканыбызга. 6-7 жылдай болуп калды. Квартирадан квартирага жүрүп көчүп жүрдүк. Анан квартирабыздын арендасын аябай көтөрүп салганынан сизди көп эле көрүп жүргөнбүз YouTube'дан. Анан сиздерге бардык. Барып, процент высокий болбогонуна неме карабай, макулдугубузду берип ноябрда барганбыз. Документтерибиз биздики баары эле жакшы болду. Одобрение аябай бат чыкты. Анан просто сатуучулардын документин күтүп калдык. Ошентип 18 болду. Баары жакшы, үйүбүз 3 комнат квартира. Шелковода мектептин жанында 2 балабыз мектепте окуйт. Ошо атайын ошо мектептин жанынан издедик. Биз ремонтта өзүбүз оңдоп баарын кылып алабыз. Ошо чоң рахматымды айтам сиздерге, Самара эжеге, Зүлфия эжеге. Чоң рахмат. Анан Мадина айтып кетсең, силерде кыйынчылык кайсы жакта болду? Мисалы үчүн мекендештерибиз ар бир чындыгын айтканда, ар бир кайрылган кардардын ситуациясына бири-бирине окшобойт. Мадинаныкын айтсам, Кыргызстандын жараны, ВНЖсы бар, официальный жумушта иштейт. Бул дагы болсо одобрение чыкканын себеби дагы официальный жумуш барып болгону. Бул бир болсо, экинчиси кээде банк кээ кардарларга эч көйгөйсүз сразу эле одобрениясын берет да. Силер канча 2 күн 3 күн күттүңөрбү же андан көбүрөкпү? Биз четверг силерге документ тапшырдык. Пятница Самара эже документ жөнөттү. Понедельник уже одобрение чыгып калды. Бир күндө кардарыбыз айткандай эле, кээ кардарлардыкы чындыгында ушундай бат чыгат. Баарыныкы деле ошондой чыкса бизге деле жакшы болот. Бирок чындыгында келгенде иштин жүрүшү ар кандай болот. Одобрение чыккандан кийин канча үй көрдүңөр? Бул экинчи үй болду. Биринчи үйдү башка алысыраак жактан көрдүк. Ал тоже биз ремонт 3 комнат болчу. Балдарыбызга алысыраак болуп калат. Мектептин которгусу келбей эле. Анан ушу школдун жанынан карадык. Анан ушу экинчи үйгө эле токтодук. Мисалы үчүн 5 баасында айтып кетсең. 5 миллион 690 болчу, анан 5 миллион 400-кө түшүрдү. Азыркы учурда чындыгында рынок слабый, сураган киши ипотекага сиздерге деле айтылып келгендей, ставка высокий, спрос жок. Качан гана уже спрос көбөйүп баштаганда, ставканы түшкөндү күтсөңүздөр, анда үйдүн баалары, например, ушул эле үйлөр 2 эсе кымбаттайт. Бул баягы биз дагы сделкадан жүрүшүндө бир эле цепочка болгон жок да. Бул получается үйдүн саткан сатуучу дагы үй алышты. Алар ушул эле баага бир бөлмөлүү үй алды да. Ошондо дагы сен өзүң деле уктуң, риэлтор дагы айтты, то что это уже все временно. Качан гана уже үйдүн баалары көтөрүлөт, ставка түшкөндө депчи. Албетте баасы түшкөндө
ставка түшкөндө түшүрүп алганга болот. Эгерде мындан дагы көбүрөөк болсо, ушул боюнча калат ставка. Ставкаң жөнүндө айтсаң, анан ежемесячный платежың кандай чыкты? Ставкам боюнча 28,5 болду. Ежемесячный платеж 130 тегерек болду. Бир айда 130, бир айда 127 мындай ушундай ар кандай экен да. Бул город Шелкового көнгөнсүңөр, жумушуңар бул жакта, ушул жөнүндө айтсаң, пешком барып келем деп айттың. Жумушум жакын эле, 10 мүнөттө жөө барам. Балдарымдын мектеби жакын. Жолдошум машина менен, эми жолдошума без разницы. Биздин ылайыктарыбыз карады да, өзүңөр жаккан жакты карагыла деп. Ошо биз бияка Шелкового көнүп калганбыз, ошо 5 жылдан бери жашап жүрөбүз. Анан үй тандаганга келгенде анан кээкилер ушундай үйлөрдү көрсө, биз ипотеканы төлөйбүзбү же ремонт жасайбызбы деп айтышат. Анан силер корккон жоксуңарбы? Потому что расчет алганда бул обойны менять этсең, жарык кылып, уже үй башкачараак болуп калат. Эми примерно көп деле акча кетпейт. Бир акчанын расчетун алдыңар да. Акчанын расчетун деле негизи мен билбейм ремонттучу. Анан жолдошум айтсам, эми көп эле кетет деди. Анан эми баары бир өзүң үйүңдө. Уже көчпөйсүң. Уже баарын өзүң алсаң, өзүңө аласың, кылсаң, өзүңө кыласың. Анан конечно, башында корктук. 130тан төлөп ай сайын, анан ремонтко да кайсы акчаны, анан ошо балдарыбызды дагы бар. Алар да өзүнчө бир неме бар, расход дегендер бар. Анан бирок ошонусуна карабай өзүбүзгө ишенип, ден соолук болсо эле иштеп баарын кылабыз деп атабыз. Азыркы жашаган, мисалы үчүн, аренда менен сен деле кошулат болушуң керек. Арендалар баарыныкын консультацияга келген кардарлардын баары айтып атышат, что аренда көтөрүлдү. И в том числе, может, баардык эле жерге тиешелүү да, силердикин деле балким көтөрүлүп калса, либо жашайсың, либо чыгып кетесиң. Биздин арендабызды 35 миңден 55 миңге көтөрүп салды. Коммуналкасы менен 60 миң төлөйбүз эки комнатный квартирага. Анан ага төлөгүчү өзүбүздүн үйүбүзгө төлөйбүз деп плюс еще регистрация жасалыш керек. Регистрацияны азыр каждый жасабайт азыр. Баардык эле орустар деле коркот, либо жасаса да платно да. Ошол азыр квадрат аябай сонун, чоң, ремонт кылгандан кийин послесин дагы көргөзөбүз. Ремонт кылгандан коркпоңуздар, потому что сиздер квадрат сатып алышыңыздар керек. Москвада болобу, областта болобу, Москванын перспективасы жакшы, жумуш баардык жакта болот. Эч болбосо алып туруп сдавать этип койсоңуздар да, сиздерге келечекте в будущем инвестиция, акча келип турат сиздерге. Регистрация өзүңүздөрдө болот. Азыр эмнеси дагы плюс жакшы болду, Мадинанын жолдошу менен дагы сүйлөшкөнүбүздө балдарга карадык деп, потому что кандай жакшы өзүнүн алган үйүнүн жанында школ болсо, школдагы мисалы үчүн көп кардарлар келет, биз балдарыбыз бул школдо окуйт, бизге жылдыргандагы проблема деп, именно бул кардарларыбыздын баардыгы жагынан сонун болду. Себеби мектепте которбойт, көнгөн райондору ремонту жок болгону менен послесин сөзсүз көргөзөбүз. Саткан адамдар дагы мисалы үчүн мекендештерге дагы бир бөлүшүп кетейин, себеби мен баарын түшүнөм, потому что баардыгы расчет алат. Үй алгандан кийин, сделкабыз болгондон кийин сразу эле ключун берсе, биз дагы кирип кетсек деп. Албетте, бирок договор деген бар. Договор боюнча, мисалы үчүн, сделка өткөндөн кийин сиз дагы гарантия алышыңыз керек. Биз үчүн дагы бул маанилүү. Сиздин атыңызга өткөндөн кийин гана акча которулат. Акча которулгандан кийин сүйлөшүүлөр менен эң көбү 14 күн, болбосо 1 жуманын ичинде үйдү бошотуп берет. Мадиналардыкы сүйлөшүп, Мадина өзү жакта окшойт. Саткан аялга өзү эле берем деп калды. Ошо кирип ремонтторун башташты. Мекендештерге ойлонуп жүргөн бир кеңешиңди бергин, себеби ушу сен үйлүү болгон кардар катары. Көптөр ойлонушат да, эмне кылсак экен, кандай чечим. Биз деле ойлонуп жүрдүк. Биз силерге чейин башка агентствого барганбыз, алар алып берем деп 1 жыл бизди жөн эле алып бере албай калышты. Өзүлөрүнүн причинасы бар окшойт, бизге көбүн айткан жок, ал боло албай калды деп эле. Анан биз документтерди алып алдык аяктан. Андан ойлонуп жүргөнбүз, жолдошум, койчу, ал жок эле, агентство жок эле, өзүбүз эле алабыз деп жүрүп, анан мен болбой көндүрүп сиздерге бардык. Ошо аябай кубанычтамын. Ошо мекендештерге айтарым, коркпой барыңыздар. Зульфия эже менен Самара эже аябай консультациядан баарын түшүндүрүп айтып берет экен. Коркпоңуздар, баарын документтерин баарын текшерип, полностью сопровождение кылышат экен, от до. Ошонусу жакты мага аябай. Ошо коркпой кайрылыңыздар, үйлүү болуңуздар. Ошо баарыңыздарга ийгилик каалайм. Айтылып келгенде эле башка, мисалы үчүн,
агентствоға салыштырмалуу биз действительно иштеп, ар бир кайрылган мекендештин максатын ишке ашыруу болот. Ар бирин иштегенден кийин гана результат болот да өзүчө. А биздин результат мына сиздер көрүп турган видеодагы биздин результат. Сделкасына болгон жок, аябай чарчадык, нотариус баягы опекадан болгон үчүн чуркадык, целый день, бир күн кетти. Мадинада күбө болду, целый день чогуу жүрдүк. Анан бүгүн ушинтип ключүнү алганы берген келгенде мен дагы келип тапшырып баардыгын берип атам. Эгерде мекендеш сиз дагы ойлонуп жүрсөңүз, каяктан квартира алсам, ишеничтүү кандай компания десеңиз, ошо дагы бир Мадинанын сөзү дагы сизге болсун. Сиз бизге келип маалымат алып баштасаңыз болот.